Азыркы учурда Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери кыргыз тесттен кайрадан экзамен тапшыруу боюнча маселеге добуш беришет. Next түз эфирде андыктан биз менен болуңуздар. Чуть-чуть сразу напрямую заходили. На первой сети. Само собой. Не прячемся. Все вспоминают, что здесь это школа. Прямо сейчас скажу. Поэтому звоним. Я звоню, прерывается, вы звоните мне. Видите? Вам и просто. Что скажу? Праздничные дни вы по-новому светитесь. Сразу обе придите и не ошибетесь. Пока, да. Четко, да. Вместе ждем. Четко клеится, да? Не, все клеится. Саламатсыздарбы, урматтуу Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, урматтуу отурумдун катышуучулары. Бүгүнкү отурумубузду өткөрүүгө кворумубуз бар. Гүлнара Курашбековна жана Елена Жусуповна жүйөлүү себептер менен келе албайт. Елена Жусуповна өзүнүн чечимин жазуу түрүндө калтырып кетти. Бүгүнкү каралып аткан маселелер боюнча кворумубуз бар, ишибизди баштай берсек болот. Бирок эң биринчи баарыңыздарды келе жаткан байрам менен куттуктоону уруксат этиңиздер. Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү менен баарыңыздарды куттуктаймын. Бул майрамыбыз биздин өлкөбүздүн жаркын келечегин коруу үчүн ар бир кыргызстандыкка күч-кубат берсин. Элибиздин эрки, кажыбас кайраты менен кайра жаралып жаткан мамлекетибиздин боосу бекем болсун. Ар бир кыргызстандык өз мекенинен бакыт таап, жакшылыктарына ортоктош болсун. Сиздерге баарыңыздарга чын ден соолук, узак өмүр, ишиңиздерге ийгилик жана бакубатчылык каалап кетер элем. Жалпы ошо Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн жана өзүмдүн атымдан.
Андан сырткары бүгүн жакшынакай билдирүүлөр келип атат. Биздин Борборлук шайлоо комиссиянын мүчөсү Гүлнара Маришевна Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врач деген ардактуу наамына ээ болуптур, жарлыкка кол коюлуптур. Урматтуу Гүлнара Маришевна, биз абдан сыймыктанабыз. Сиздин Борборлук шайлоо комиссиясынын мүчө катары дагы биздин ишибизге чоң салым кошуп атасыздар. Сизге дагы жаңы ийгиликтерди каалап кетер элем. Ден соолукта болуңуздар, үй бүлөңүз менен жакшылыктын үстүндө жүрүңүздөр. Дагы биздин кесиптеш бүгүн биздин коллегабыз Атилет Саттыгуловичтин жакында туулган күнү болду эле. Сизди дагы куттуктайбыз. Ден соолукта болуңуз, ийгиликтерди каалайбыз. Позвольте по традиции вручить наш подарок. Хорошая книга. И мы в прошлый раз с вами поздравляли Бахтияра Забиржановича с назначением руководителем Национального культурного центра узбекского. Позвольте вас еще раз вот в таком полном составе поздравить и пожелать вам тоже успехов. И мы очень рады, что вы будете вносить свой вклад, в том числе в реализацию гражданских прав в рамках этой позиции тоже. Спасибо большое. Спасибо. Урматтуу коллегалар, да, бүгүнкү күн отурумуздун күн тартибинин долбоору сиздерге жиберилген. Кимде кандай сунуштар, кошумчалар болот? Да, күн тартибинин долбооруна добуш берип койсоңуздар. Ким макул? Сунуш. Немеден сураныч түштү да. Биринчи суроо боюнча жолдо келаттыр акыркы суроо оштуруп койсоң дейт. Келгенге чейин арыз ээси. Биз бул суроо боюнча маселени укканбыз, талкуулаганбыз. Бизде добуш берүү маселеси анткени чечим кабыл алынбай калган. 6 макул, 2 каршы болуп. Мен ойлойм, биз добуш берүүгө чакы күткөнгө, билбейм, коллегалар кандай сунуштар болот дагы. Биз кайра талкууга кайтарып коебуз го. Кайра талкуунун кереги жок го, эмне кереги бар анын? Бunda кеп эмес, арыз ээси өзү кечип келат. Анан кийин биринчи суроодон акыркы суроо кылып коюп коюңуздарды жетип калайын дейт. Рахмат. Каршылык жокпу анда? Анда биринчи маселени 4-чү кылып карайлы. Да, күн тартибинин долбоору бекитилди. Биринчи маселе Нарын облусунун Нарын районунун Эмгек Тала айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө. Баяндамачы Омуралиев, уюштуруу башкармалыгынын башчысы. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борборлук комиссиясынын 2018-жылдын 6 августундагы токтом менен 2018-жылдын 22 августуна дайындалган Нарын облусунун Нарын районунун Эмгек Тала айыл өкмөтүнүн башчы шайлоо болуп өткөн. Шайлоого бул менен 3 талапкер катталган. Шайлоонун жыйынтыгына арыздаттануу түшкөн жок. Ошол себептен Нарын аймак шайлоо комиссиясынын Эмгек Тала айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жана Нарын облусунун Нарын районунун Эмгек Тала айыл өкмөтүнүн башчы шайлоо өттү деп табуу жана Нарын облусунун Нарын районунун Эмгек Тала айыл өкмөтүнүн шайланган башчысы болуп Осмонова Анара Дүйшүнабиевнаны табуу жөнүндө токтом долбоору сунушталат. Рахмат. Кимде суроолор бар? Суроолор жок болсо токтом долбоорун добушка коем. Добуш берип койсоңуздар, ким макул? Рахмат, бир добуштан кабыл алынды. Экинчи маселе Баткен облусунун Лелек районунун Исфана шаарынын мэрин, Чуй облусунун Исыката районунун Юрьевка, Сокулук районунун Жаңы-Пакта айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоону дайындоо жөнүндө. Баяндамачы Омуралиев. Кыргыз Республикасынын
премьер-министрдің 2018 жылдың 24 августындағы бұйрығы менен Бакен облысының Релек районының Испана шаарынын мэри Анар Мутоев Абдулмухтар өзі берген арыздын негизинде ээлеген кызматынан бошотулган. Чүй облысының Сыхата райондық мамлекеттик администрациясынын башчысынын акиминин 2018 жылдың 16 июліндагы тиркемесине ылайык Юрьев айлык өкмөтүнүн башчысы Жекшенбаев Бек Русланович Юрьев айлык кеңешинин ишеним көрсөтпөө жөнүндөгү 2018 жылдың 13 июліндагы токтоонун негизинде ээлеген кызматынан бошотулган. Ошондой эле Чүй облусунун Сокулук район мамлекеттик администрациясынын башчысы акиминин 2017 жылдын 5 декабрындагы тескемесине ылайык Жаңы Пахта айлык өкмөтүнүн башчысы Кулмурзаев Нуржан Кожомбердиевич Сокулук район прокуратурасынын 2017 жылдын 1 декабрындагы сунуштамасынын негизинде ээлеген кызматтан бошотулган. Ошол себептен Бакен облусунун Релек районунун Испана шаарынын мэрин, Чүй облусунун Сыхата районунун Юрьевка, Сокулук районунун Жаңы Пахта айлык өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо 2018 жылдын 18 сентябрына дайындоо жөнүндө токтом долбоор сунушулат. Бул жерде толуктап кетчү нерсе бул Сыхата районунун Юрьевка айлык өкмөт башчысынын шайлоо жогоруда айтылгандай айлык өкмөт башчысы бошогон себеби бул жергиликтүү кеңештин депутаттары ишенбестик көрсөтүп, ошол себептен акимдин буйругу менен ээлеген кызматтан бошотулган. Ушул күнгө чейин күткөнүбүздүн себеби кайрылуу менен сот тармагына же прокуратура органдарына кайрылат деген себеп менен күтүп отуруп, ушул күнгө чейин кайрылган жок. Бизге тастыктоочу документтер келди. Ошол себептен шайлоо күнү дайындоо жөнүндө сунуш болуп жатат. Ошондой эле Сокулук район мамлекеттик администрациясы башчысы акимдин буйругу менен Жаңы Пахта айлык өкмөтүнүн башчысы бошогон 2017 жылдын 1 декабрында. Ал күндөн ушул күнгө чейин 3 инстанциянын соту өтүп, жумушка орнотулган жок кайрадан. Рахмат, биз муну жумушчу кеңешмеден дагы баягыда маалымат берилген, ушундай соттор жүргүзүлүп атат, ушундай арыздар келип атат, прокуратурага кайрылдык деп. Анан ошол маалыматтарды тактап, кезек менен сиздердин карооңуздарга киргизип атабыз. Кимде кандай суроолор болот бул маселе боюнча? Суроо жок болсо токтом долбоорун добуш коем, добуш берип койсоңуздар, ким макул? Рахмат, бир добуштан кабыл алынды. Үчүнчү маселе Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин кээ бир депутаттарынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жана бош калган мандаттарды кийинки турган депутаттыкка талапкерлерге өткөрүп берүү жөнүндөгү 4 аймактык шайлоо комиссияларынын чечимдерин бекитүү тууралуу. Баяндамачы Омуралиев. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 20-беренесине жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 52-беренесине ылайык Актала, Сокулук, Жайыл жана Лейлек аймак шайлоо комиссиялары жергиликтүү кеңештердин кээ бир депутаттарынын ыйгарым укуктарын мөөнөттөн мурда токтотуу жана бош калган депутаттык мандаттарды шайланган депутаттардан кийинки талапкерлерге өткөрүп берүү жөнүндө чечимдерди кабыл алышкан. Тактап айтып кетсек, бул Нарын облусунун Актала районунун Баетов айлык кеңешинен Алиев Аманбек Насырдинович, Чүй облусунун Сокулук районунун Ташбулак айлык кеңешинен Сыдыгалиева Назира Заблыковна, Жайыл районунун Карабалта шаардык кеңешинин Иманбекова Минара Акылбековна, Карабалта шаардык кеңешинин ошондой эле Байдолотова Бермет Бактыбековна, Бакен облусунун Релек районунун Бешкент айлык кеңешинен Султанов Рустам Ташкуджаевич, Сумбула айлык кеңешинен Артыкбаев Дүйшөбай Гапарович, Тогузбулак айлык кеңешинен Исманов Мусабек Калматович өз арызынын негизинде депутат ыйгарымчылар мөөнөтүнөн мурда токтотуп жатат. Жогоруда айтылган депутаттардын ордуна Нарын облусунун Актала районунун Баетов айлык кеңешинен Өмүрова Максалмина Карабековна, Чүй облусунун Сокулук районунун Төш-Булак айлык кеңешинен Саркулов Тушкашбек Ахметович, Жайыл районунун Карабалта шаардык кеңешинен Жолдошбаев Рустам Осмоналиевич, Мураталиев Мирбек Бактыбекович жана Бакен облусунун Лелек районунун Бешкент айлык кеңешинен Тиллобаев Шайбек Жангипоевич, Сумбула айлык кеңешинен Курбаналиев Темирбек Кенжебаевич жана Тогузбулак айлык кеңешинен Разыков Азампул Алиевич депутат деп тануу жөнүндө токтом долбоор сунушталып жатат. Рахмат. Токтом долбоор боюнча кимде сунуштар болот? Сунуштар жок болсо, сунуш келип түштү, бекитилсин деген, анда токтом долбоорун добуш коем, добуш берип койсоңуздар, ким макул? Рахмат, бир добуштан кабыл алынды. Кийинки маселе
Канша Асанбековна келип калды. Бирок коллегалар карай берсек болот деп ойлойм. Анткени биз Канша Асанбековнаны укканбыз, талкуулаганбыз маселени. Сиздерге ошо Бишкек АКШнын 2018 жылдын 20-июлундагы тил боюнча комиссиясынын курамын бекитүү жөнүндө чечимин мыйзамсыз деп табуу тууралуу Канышай Мамыркулованын арызы жөнүндөгү БШКнын токтом долбоору сунушталган. Биз добуш бергенбиз, бирок чечим кабыл алынган жок болчу. Анткени айрым коллегаларыбыз добуш бере албай калган. Ошондуктан бул токтомдун чечимден долбоорун добушка койсок же коллегаларда суроолор барбы? Гүлнар Маришевна. Ошол күнгө отурумга мен катышпай калганмын. Сиздер карагансыздар, ошон үчүн мендеги сунуш ким катышпай калса ошол мүчөлөрдүн добушун берсек. Менин оюм. Кайдан элеп коюлат, отсуйле. Биз ушинтип мурда добуш бергенбиз, ушул добуш берүүнү кийинки отурумдан кайра коебуз деп. Анда ушул чечимдин долбоору баарыңыздар долбоор менен тааныштыңыздар, баарыңыздарга салынган. Сунуштар жок болсо, анда чечимдин долбоорун добушка коем, добуш берип койсоңуздар, ким макул, ким каршы? Рахмат. Жылкы Чиева дагы өзүнүн макул пикирин жазуу түрүндө калтырып кеткен чечимин. Анда чечим кабыл алынды. Ушуну менен биздин күн тартибибизде каралган маселелердин баарын карап чыктык. Анда чоң рахмат, баарыңыздарга отурум жабык деп жарыялайм. Урматтуу коллегалар, биз 301 кабинетти эртеңки майрамыбызга карата биздин коллегаларыбыздын куттуктоо бир кичинекей профсоюз тарабынан сунушталган бир иш-чара бар болчу. Ошого баарыңыздарды чакырабыз.